Чүй облусунун Норус айылынын окуучулары үчүн бүгүн чоң майрам. Биринчиден коңгуроо кагылып, жаңы окуу жылы башталса, экинчиден окуучулар жаңы курулган мектептин босогосун атташты. Мурдакы мектеп менен салыштырганда аябай эле чоң аябай салыштырмалуу болот. 100% салыштырма деп айтсак. Эмне себеп дегенде, мурдакы мектепте окуганда шарты жок болчу таптакыр. Шарты жок. Суу. Анан кийин мындайча айтканда Чыңгыз Айтматовдун Дүйшөнкулдун атында эле мектеп болчу. Биринчи мугалимдеги ошондой. Эми азыр бул мектеп жакшы салынды. Шарты бар. Саңыраган чоң мектеп, компьютери бар, компьютерный класс өзүнчө турат, ашканасы бар тиякта. Норус айылындагы жаңы мектептин курулушу 2015 жылы башталып, 160 орунга белгиленген. Бюджеттен 22 миллион сом сарпталды. Жаңы окуу жайдын ачылуу аземине катышкан вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекованын айтымында, өкмөт өсүп келаткан муундун билимдүү болушуна салымын аябайт. Ар бир ушундай салынган жаңы мектеп бул болсо биздин балдарыбызга жасалган мамлекет тарабынан инвестиция. Ушул жерде алган билимиңер өмүр бою силерге жардам берет. Ошондуктан жакшы окугула, мугалимдерди, эжелерди уккула. 2019 жылы өлкө боюнча 62 окуу жайын пайдаланууга берүү белгиленген. Бул максатта республикалык бюджеттен 1,5 миллиард сом акча бөлүнгөн. 1-сентябрь окуу жылына карата 15 жаңы мектеп ишке кирди. Чүй облусунда 5 мектеп, Жалал Абад облусунда 1 мектеп, Ысык Көл облусунда 1 мектеп, Нарын облусунда 2 мектеп, Ош облусунда 6 мектеп иштей баштады. Жыл аягына чейин дагы 47 имарат бүткөрүлүшү керек. Бул үчүн бюджеттен кошумча 137 миллион сом талап кылынууда. Жылдын аягына чейин ошо бизде баягы 34 мектептин курулушу баягы пландалып жатат. Эгерде дагы кошумча 137 миллион акча каражаты өкмөт тарабынан азыр каралып изделип жатат. Эгерде ошол 137 миллион каражаты каралса, бардыгы болуп 41 мектептин курулушу бүтмөк. 41 мектеп жана ошол мектептерге спорт залдар. Соңку жылдары аймактарда мектептерди куруу иштери жанданып, таңсыктык көйгөй четинен чечиле баштады. Ал эми Бишкекте абал курч бойдон. Жылдан жылга балдардын саны өсүп, класстарга батпай, мектептер 1 эмес 2-3 нөөмөттө окуп келет. Переуплотненность этих школ составляет в 2-3 раза. Бишкекте 97 орто билим берүү окуу жайы бар. Алар 78 000 баланы окутууга күчү жетет. Ал эми азыркы күндө окуган балдардын саны 163 000 баланы түзүүдө. Өзүңүздөр баалап көрсөңүздөр, канчалык деңгээлде абал оор. Быйылкы жылы эле мектептин босогосун 16 000 окуучу толуктады. Бишкек шаары калктын өсүшү жагынан да, миграциялык көрсөткүчтөр боюнча да өлкө боюнча 1-чи орунда турат. Соңку 5 жылда окуучулардын саны 20%га көбөйгөн. Маселени чечүүнүн жолу катары жогорку жетекчилик коррупция менен күрөштөн кайтарылган акчанын баарын жаңы окуу жайларды курууга жумшоону демилгеледи. Бирдиктүү депозиттик эсептин акчасына 15 мектеп курулат. Бишкек шаарында 7 мектеп, Чүй облусунда 7 мектеп, Ош шаарында 1 мектеп. Бирдиктүү депозит эсеби 2018 жылы июнь айында ачылган. Кыргызстандын күч структуралары коррупцияга каршы күрөштүн негизинде мамлекетке кайтарылган акчаны бул эсепке которушат. Соңку маалыматка караганда азыркы күндө бирдиктүү депозиттик эсепте 228 миллион сом бар. Ал эми Бишкектеги мектеп тартыштык маселесин жарым-жартылай чечүү үчүн жок дегенде 800 миллион сом талап кылынат. Асель Акматалиева, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24.